Алгоритмдин окутуу процесси боюнча суроолорго кененирээк токтолобуз. Бир бюджет менен бир канча рекламаларды кетирип жатканда, алардын креативдери ар кандай сегмент боло турган болсо, кандай жыйынтыктарды берет? Ошол туура болобу же туура эмес болобу? Ошол теманын алкагында бүгүн сиздер менен сүйлөшөбүз, караңыздар. Алгоритм адашып калбайбы? Ар кайсы креативдин сегменти ар түрдүү болсо кандай чечим кылабыз? Муну бүгүн сиздер менен сүйлөшөбүз, караңыздар. Бир жерде бир эле учурда ар башка аудитория боло турган болсо, асы минус, таргетти минуста жүргөндөр боло турган болсо, экинчи креатив жаңыдан кызыгып баштагандарга боло турган болсо, үчүнчүсү чек көтөргүсү келгендерге боло турган болсо, ошондо биз кандай кылышыбыз керек? Кайсы креатив бул аудиториядан эң көп жыйынтык алып келет? Алгоритм сегменттерди ажыратпайт, кыздар. Ал жыйынтыкка карайт. Ким ылдам результат бере турган болсо, тез натыйжа бере турган болсо, ошол аудиторияны масштабка чыгарат. Мисалы, таргетте минуста жүргөндөр тез реакция алса, ошол креатив жеңет, кыздар. Ошол креативди масштабка чыгарат. Эми караңыздар. Мындай учурда биздин оюбузча экинчи, үчүнчү креатив өтпөгөндөй көрүнүшү мүмкүн, бирок бул биздин оюбуз менен. Негизинде бул аудиторияларга бюджет жетпей жаткан болот, кыздар. Аналитика бурмаланып көрүнөт да. Биз креатив иштебеди деп ойлойбуз, бирок чындыгында бюджет жетпей калган болот. Мындай учурда эмне кылсак болот? Жакшы масштаб алган таргетти 12-24 саатка өчүрүп турабыз. Ошондо бизде эмне болот? Өтпөй калган экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи креативге өтүүгө мүмкүнчүлүк болот, кыздар. Этага аудиторияларды биз жалпылап тандаганга мүмкүнчүлүк беребиз да. Бул жерде биз автоматизацияга мүмкүнчүлүк беребиз. Заманбап алгоритмдерге ишенгендер үчүн, мисал, группага көп сегмент жана кенен аудиторияга багыттай турган болсок, алгоритм өзү таап алат, кимге көрсөтүштү, жана тез масштабка чыгат, кыздар. Бирок бул жерден биз көзөмөлдөй албайбыз. Биринчи креатив жакшы болду, экинчиси начар болуп калды деп көзөмөлдөй албайбыз, кыздар. Анан ошол жерде алтын эреже бар. Эгер сиздин креативтериңиз бири-биринен айырмаланып турган болсо, анда аларды дагы башка группа менен жөнөтүш керек. Мисалы, биринчи группа бул 5 креатив бар ичинде, бир компания бар, караңыздар. Анан ошол жерде группа бар. И группанын ичине 5 креатив жүктөй турган болсок, анда биз айырмаланган сегменттерге арналган болсо, аларды группа кылып жөнөтөбүз. Декреттерге, айымдарга бир группа, өзүнчө ишкерлерге бир группа, анан дагы кайсы бир сегментке реклама кетирсек, аны бир группа кылып бөлүп жөнөткөндө, ошондо бизде жакшы натыйжа болот, кыздар.